Бүгүн башкы прокуратурада координациялык кеңештин мүчөлөрү менен кезектеги маалымат жыйыны өттү. Анда башкы прокурор Курманкул Зулушев актуалдуу 4 маселеге токтолду. Жыйындын негизги максаты мамлекеттик жооптуу мекемелерде коррупцияга каршы аракеттерди көрүүдө турат. Бүгүнкү кеңешмеде төмөнкү 4 маселе талкууланат. Саламаттык сактоо тармагында аны менен бирге коронавирус илдетине карата иш-чараларды жүзөгө ашырууда коррупцияга каршы күрөшүү аракеттери, жеке ишкерлердин укуктарын коргоо тармагындагы мыйзамдуулуктун абалы, укук коргоо жана көзөмөлдөөчү органдардын ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу, укук колдонуучу тажрыйбадагы тоскоолдуктар, укук коргоо органдарынын кызматтык коррупциялык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштерин тергөөдөгү абалы, мамлекетке келтирилген жана өндүрүлгөн зыянды кошуп айтканда 20-жылы кызматтык коррупциялык кылмыш иштер боюнча сот органдары тарабынан кабыл алынган актоо өкүмдөрүнүн негиздери жана себептери. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев координациялык жыйында коррупциялык тобокелдиктер аныкталганын, 11 саламаттык сактоо уюмунун жетекчилерине тартип жаза чаралары берилгенин айтты. 2020 жылы COVID-19 пандемиясына байланыштуу 2 чоң комиссия отуруму уюштурулуп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жетекчилер жумуштан алынган. Эксперттик топ 5 коррупциялык аймакты белгилеген. Аларда 84 коррупциялык тобокелдиктер аныкталган. Булар кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү иш-чаралар болуп бөлүнөт. Биринчиси медициналык кызматтарды көрсөтүү 9 иш-чара белгиленген. Алардын ичинен 6 аткарылды, 67%, аткарылган жок 3 33%. Бюджеттик каражаттарды жана мүлктү бөлүштүрүү, пайдалануу жана башкаруу боюнча 21 иш-чара аныкталган, аткарылганы 20, 95% аткарылды, аткарылган жок 5%. Кадрдык иш 18 иш-чара, аткарылганы 17, 94%, аткарылган жок 6%. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Сыймык Жапыкеев 11 ай ичинде 5987 сотко чейинки тергөө иштери башталганын белгиледи. 2020 жылдын 11 айы ичинде 5987 сотко чейинки өндүрүш кабыл алынды. Анын ичинен 1792 кызматтык жана коррупциялык иштер боюнча козголгон иштер. Аталган категориядагы иштер боюнча 231 кызматкерге адамга шектүү катары кабарлама берилген, уведомление. Ошону менен бирге кызмат тарабынан аталган мөөнөттө мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 3 миллиард сом түздү. 3 миллиард сомдон ашык сом түздү. Анын ичинен коррупциялык иштер боюнча 67 миллион сом түздү. 42 миллион сому өндүрүлдү. 2020 жылдын 10 айында Кыргызстандын укук коргоо органдарында кызматтык жана коррупциялык иштерге байланыштуу 2262 кылмыш иши боюнча сотко чейинки териштирүү башталган. Анын 319 сотко жөнөтүлдү. Бүгүнкү координациялык жыйында башкы прокурор Курманкул Зулушев акыркы саясий окуяларга байланыштуу да кылмыш жоопкерчилигине тагыла турчу жагдайлар көп экенин белгиледи. Айгерим Акешева, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. И медицинское оборудование.